Баткен облусунун губернатору Абдикарим Алимбаевдин Эмомали Рахмон менен таанышуусу талкууда. Министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин Тажикстандын президенти менен таанышуу учурундагы видеосу тарап талкуу жаратты. Анда коңшу өлкөнүн лидери Эмомали Рахмон менен таанышуу учурунда Абдикарим Алимбаев колун көкүрөккө койгон эмес. Ал учурда Кыргыз өлкөсүнөн барган делегациянын башка мүчөлөрү колун көкүрөккө коюшкан. Абдикарим Алимовдун бул кылганын көпчүлүк интернет колдонуучулар колдоп, жылуу пикирлерин калтырышууда. Талкуу жараткан видео боюнча министрлер кабинетинин ыйгарым укуктуу өкүлүнө байланышканда учурда чек арада жүргөнүн айтып, бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Президент Садыр Жапаров баштаган делегация 28-29 июнда Тажикстанга расмий сапар менен барып кайткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев кыска убакытка эмгек өргөөгө чыгып, чет өлкөгө учуп кетти. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда Ташиев чет өлкөдөн ден соолугун калыбына келтирип, жакынкы күндөрү кайра ишке киришет. УКМКнын маалымат кызматы ведомствонун жетекчиси кайсы өлкөгө кеткенин тактаган жок. Эске салсак, 2020 жылдын ноябрь айында Ташиев ден соолугуна байланыштуу ооруканага түшкөн. Ал эми 2021 жылдын февраль айында Германияда жүрөгүнө операция жасалган. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 2 июлда мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Сыртбай Мусаевди кабыл алды. Мусаев президентке каржылоо азайып, борборлоштурулган координациялык көзөмөл менен пландуу иштин жоктугунан улам мамлекеттик тил саясатын ишке ашыруу кыйындаганын айткан. Мамлекеттик тилди санарипке өткөрүү боюнча долбоорду ишке ашыруу зарыл. Бул долбоордун алгачкы этабында текстти үнгө айлантуучу, экинчи этабында кыргыз тилинде үн менен берилген текстти санарип текстке айландыруучу программалык аппарат иштелип чыгат, деди Мусаев. Ал эми мамлекет башчы тил саясатын өркүндөтүү боюнча конкреттүү чараларды көрүү зарылдыгына токтолуп, мамлекеттин ички саясатынын негизги багыттарынын бири мамлекеттик тилди колдоо, сактоо жана өнүктүрүү экендигин баса белгилеген. Президент ошондой эле администрацияда, министрлер кабинетинде, жогорку кеңеште жана бардык мамлекеттик органдарда иш кагаздарынын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүн текшерүү жана анын жыйынтыгын коомчулукка билдирүү боюнча улуттук комиссиянын ишин күчөтүү зарылдыгын кошумчалаган. Чолпонбек Абыкеев Кыргызстандын мамлекеттик катчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койгон. Буга чейин Абыкеев министрлер кабинетинин төрагасынын кеңешчиси болчу. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев бүгүн 2 июлда аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Бул маалыматты эл өкүлү Азаттыкка ырастап, чакырууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жибергенин, бирок суракка аскер прокуратурасына барышы керектигин айтышканын билдирди. Мага чакырууну УКМКдан жиберишкен. Мен учурда шаарда болбогонума байланыштуу суракты 7 июлга жылдырышты. Азырынча кайсы иш боюнча чакырылып жатканымды ачык айтышкан жок. Кумтөр иши боюнча окшойт деп болгулоп турам, деген ал. Кумтөр иши боюнча тагыраагы 2017 жылы кабыл алынган суу кодекси тууралуу мыйзам боюнча 1 июлда дагы бир депутат Рыскелди Момбеков аскер прокуратурасында сурак берген. Ага чейин ушул эле иш боюнча Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да суралган. Ош базарындагы мыйзамсыз курулган объектилер, конструкциялар алынды. Бишкектин Ленин райондук акимиятынын кызматкерлери Ош базарында кайрадан рейд жүргүзүштү. Бул тууралуу муниципалитеттин басма сөз кызматы билдирди. Соодада колдонулган ар кандай 38ден ашуун объектилер, конструкциялар, күндөн калкалоочу чатырлар, столдор, отургучтар, мамылар, майда барат ташуучу коляскалар алынды. Ошондой эле сатуучуларга сооданы чектелген жерден ашпай жүргүзүү боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Текшерүү Ленин районунун ички иштер бөлүмү, Бишкек шаардык кайгыл кызмат башкармалыгы, Бишкек шаарынын мэриясынын жерди пайдалануу жана курулуш башкармалыгы, тазалык муниципалдык ишканасы жана башка райондук шаардык кызматтар менен биргеликте жүргүзүлдү. Белгилей кетүүчү нерсе, бул иш калктын саламаттыгын камсыз кылуу, райондун экономикалык кызыкчылыктарын коргоо, санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактоо, ошондой эле Ленин районунун жана Ош базары соода базар комплексинин аймагындагы белгиленбеген жерлерде башламан сооданы жоюу максатында жүргүзүлүүдө. Нуржан Шайылдабекова БШКнын төрайымы болуп шайланды.
Бүгүн 2-июлда шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын жаңы мүчөлөрү жыйын өткөрүп, төраганы жана орун басарларын шайлашты. Төрагалыкка 2 талапкер көрсөтүлдү. Абдыжапар Бекматов жана Нуржан Шайылдабекова. Бекматов жыйын учурунда баш тартып, БШКнын мүчөсү Айдана Жупоевага ишеним көрсөтүп, БШКнын башчылыгына талапкер катары көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. БШКнын 11 мүчөсү Шайылдабекованы колдоп, бирөө Айдана Жупоева каршы добуш берди. Шайлоо процедурасы ачык добуш берүү аркылуу өттү. Шайылдабекова 2016-жылы БШКнын башчысы болуп шайланган. Ошто 55 жаштагы кишини өлтүрүүгө шектелип, 31 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Абсатар Тавакалов билдирди. 1-июль күнү саат түнкү 1-лерде Ош шаардык тез жардам кызматы милицияга бир киши калаанын Дэу участкасынан алган жаратынан улам каза болгонун кабарлаган. Милиция жерине барып, маркумдун баш сөөгүндө жаракаты бар экенин аныктаган. Факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 130-беренеси адам өлтүрүү менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Кылмыштын изи суу электе 31 жаштагы жаран кармалды. Анын айтымында 30-июнь күнү саат 23:30 спирт ичимдигин ичип, айылдашынын унаасы менен Дэу участкасындагы дүкөндүн жанына келген. Ошол жерден экөө айтыша кетип, аны урганда жыгылып калган. Дүкөндүн сатуучулары дагы муну тастыкташты, деди Тавакалов. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бүгүн 2-июлда саясатчы Бактыбек Калмаматов УКМКга суракка чакырылды. Бул тууралуу маалыматты саясатчы Автор ТВ медиа тармагына өзү тастыктады. Маалыматка караганда, эмне иши боюнча сурак болоору белгисиз. Эске салсак, Калмаматов буга чейин ал 1-июнда УКМКда сурак берип чыккандыгы маалымдалган. Орхан Инандынын жоголушу. УКМК жактоочуга жооп берди. УКМК Акипресс агенттигине Кыргыз-Түрк Сапат лицейлеринин президенти Орхан Инандыны издөөнү улантып жатканын билдирди. Буга чейин дайынсыз жоголгон Орхан Инандынын үй бүлөсүнүн жактоочусу Талайгүл Токтакунова социалдык тармактагы баракчасына УКМК Орхан Инандыны издебей жатканын жазган. УКМК билдиргендей, жактоочу Чолпон Жакупова Бишкек шаардык прокуратурасына Орхан Инандынын дайынсыз жоголушу боюнча түзүлгөн ыкчам тергөө тобунун курамынын УКМКнын кызматкерлерин четтетүү өтүнүчү менен кайрылган. Жактоочуга тергөө тобуна УКМКнын кызматкерлери кирбегенин билдиришкен. Бирок президенттин тапшырмасын аткаруу максатында УКМК Орхан Инандыны издөөнү улантып жатат. Издөө иштери токтотулган эмес. Бардык материалдар Ички иштер министрлигине берилүүдө, деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Ошондой эле УКМКнын эмес, Ички иштер министрлигинин тергөө тобу түзүлгөнү белгиленди. Жалал Абад шаарындагы Бакиев көчөсү толугу менен пайдаланууга берилди. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Жалал Абад шаарынын мэриясынын маалыматына ылайык, Бакиев көчөсүн бүткөрүүгө шаар казынасынан жалпы 36 миллион сомдон ашуун каражат коротулду. Мурда көчө 8,5 метр болчу, азыр 14 метрге кеңейтилди. 2 метрден 4 метр тротуар салынды. 376 дарак отургузулду. Жалпы узуну 1110 метрди түзөт, деди жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Бакиев көчөсүнүн курулушу былтыр башталган. Кетейин дейм, кете албайм. Нурсултан Назарбаев эс алууга кете албастыгынын себебин айтты. Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев бардык ишти таштап, эс алууга кетүүнү каалаган жашка келгенин, бирок аны ишке ашыра албай тургандыгын айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Чынын айтсам, менин курагымда иштен алыстагым келет, бирок колумдан келбей турат. Анткени көптөр кат жазып, жолугушууну суранышат. Ошондуктан иштегенге туура келет. Почтага кат көп келет, эл аралык жана өзүбүздүкү. Бирок бул жакшы болсо керек. Мээ иштесин деп бир нерсе менен алек болуп туруу керек, деген Назарбаев. Казакстанды дээрлик 30 жыл жетектеген Назарбаев 2019-жылдын 20-мартында президенттик кызматтан кеткен. Бирок Коопсуздук кеңешинин башчысы жана бийликтин Нур Отан партиясынын лидери катары кызматын сактап калган.